Кудайдын чакырыгы 7 сентябрь. Суу өмүрдүн булагы десем, жаңылышпайм го дейм. Суунун жок болушу эмне деген көйгөйлөргө, глобалдуу көйгөйгө алып келип коет. Суу жок, адам өзү да жашай албайт. Тал теректер соолуйт, жаныбарлар чаңкап өлүшөт, жер кургайт. Тарыхтан биз суунун жоктугунан айылдар, шаарлар жок болуп кетишкенин билебиз. Эл андай суу жок жерде боло албай, үйлөрүн таштап кетишкенин билебиз. Жаңы конуштар курулуш баштаардын алдында суу бар бекен жакын жерде дешет. Анткени суу менен баардыгы байланышкан. Суу бул нан, жашылча, жемиш, дарактар, малга берчү чөп. Ошол сууну биз кайдан алабыз? Сууну бизге Кудай берет. Кудай жаан жаадырбаса, каар жаадырбаса, кайдагы суу болмок? Эгерде 1 жыл жаан болбосо, тынчсыздануу, түшүм жок, экономика түшө баштайт. Анча-мынча жыйнап койгондор желе баштайт. Анан дагы бир нерсе, баардыгы сыйына башташат. Түлөөт көрөлү деп башташат. Баардыгы билет, Кудайдын ырайымы керек. 2 жылда да жаан болбосочу, суроолор. Кудай көрүп жатабы дей башташат. 3 жыл жаан жабагандачы? Жазууда ушул тууралуу бир окуя жазылган, эсиңиздеби? 3 жыл жаан жабаганда адамдар кыйналгандан өздөрүнөн чыгып, Кудайга, жасалма кудайларга жалына башташат. Иши кылып эле суу келсе экен. Бирок суу жок болгондун себеби болгон. Биздин жашообузда да кысталышта адамдар эптеп эле сураган алсам деп калат. Кудай, эмнеге мындай болду? Сенин эркиң кандай? Сенин эркиң үчүн биздин жүрөктөр ачык. Биз жактан кетип жаткан каталарды, күнөөлөрдү оңдойлу, ачып бер. Эркиң аткарылсын деген адамдар өтө сейрек кездешет. Көбүнчө өзүнүн каалоосун Кудай кандай болсо да аткарышын каалашат, талап кылышат. Ар бир сыноонун себеби бар. Кай бир учурларда жалынып, кыйкырып, ыйлап сурагандын ордуна болгону Кудай көрсөтүп жаткан нерсени оңдош керек. Кечирим сураш керек болсо, сураш керек. Болгону ошол.